Assalamu alaikum. Багаттуу каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Биз өзүбүзгө чакан аткана салырдык элек. Ушунун размерлери кимдир бирөөгө керек болуп пайдасы тийип калабы деген максатта ушул видеону тартынып тура көрдүк. Анда эмесе бисмилла деп видеобузду баштасак. Атканыбыздын жалпы аянты узуну 9 метр, туурасы 8 метр. Бетондон салынган. Бүт бар бетон эмес. Арт жагы бетон. Светтери киргизилген. Эки жакка белине болуп, коопсуздук үчүн шнурга кофра кийгизилди. Эми арт тарабын да бир көрсөтүп коелу. Арт тарабын атайын бузбадык, себеби бул биздин чоң аталарыбыздан калган дубал. Ушундай калыңдыктагы дубалды көргөнсүздарбы? Кылымдан көбүрөөк турган дубал бул. Метринен өлчөп көрсөтөбүз. Четине келди бул жагы. Дээрлик 1 метрге жакын. 90 деп кое берели. Азыркы дубалдардын кеңдиги канчалык болот? Ширинасы. Илгери чоң аталарыбыз ушундай 1 метр кылып дубал урган экен. Бакса. Ошондуктан да арт тарабын буздурбадык. Жандарындай бетон болду. Бул жерин болсо бир аз дорожка кылдык. Жол жаан чачында курук турсун деп шипырды 1,5 метр чыгарып жапырдык. Жаан чачында ушундай курук болуп турат. Эшиктерин айта турган болсок, эшиктер 2 кабат болуп жасалды. Бийиктиги болсо 2,5 метр. 2,5 метр. 1 метрден мына алып бөлүнгөн. Бул жер 1 метр. Туурасы 1,10. Бул жер атайын. Эгер ат чыкпай турган болсо, атты кашыганда, анан дагы эгер мен өзүм жок болгон болсом, ушул жерден ачып сууну бере беришет экенин. Коркпой ушул жерден келип, ат сыртка чыгып кете албайт. Ат сыртка чыгып калса, ушул эшик ачылат. Эгер атты сыртка чыгара турган болсок, бул жердин ачабыз дагы үчүн кабат ачылат. Үстү жагы 1,5 метр, 1,5 га 1,10. Мынки тоонор. Кулпларын деле бетон жөнөкөй. Жапканда болсо, анда өзү күчтөнүп калат автоматически. Бул деле көп деле кыйын эмес, угольниктен жасалган. Бул жагы деле угольниктен жасалып туруп. Жапканыбызда өзү жабылып калат. Мынки тоонор. Сактыкта кордук жок дейт. Ошондуктан бул жагына күчтөйбүз. Бүт бар эле оңой угольниктен жасалган кулплары. Ички тарабын көрсөтүп турган болсок, азыр күн жылуу, кечинде калың жабаларын алып салып, чука жаба жабалайбыз эртең менен. Аткананын ичин айта турган болсок, узуну 7 метр, ичи тазасы, туурасы 4,20. Тазасын айтсак ушундай. Бул жерибиз атайын жем сола турган. Ушул жерден жем жейт. Арткы тарабы болсо чөпкө. Жем солган жерде көрсөтүп коелу. Буну атайын жаба турган кылдык. Себеби чымчыктар келип булгап коет экен акырда. Ошого таза турат. Келип эле арпаны олар коебуз. Бул жагын атайын болонду кесип каптадык цементке. Атка бир аз болсо дагы жумшагыраак болсун деп. Чөп сола турган жерибиз 1,80ге, узуну 1,80. Чөптүн сола турган акырдын өзү 1,80. Туурасы болсо 70. Тереңдиги болсо 40 см. Жем сала турган жерибиздин
Uzunluğu 80, tuğrası 70. Бұл деле тереңдігі 40 сантиметр. Анандағы атқа мынандай қылып, ары бері чурқай тұрған қылып 6 метрлік арматураны біле ұшында алып сварка алып қойғанбыз. Ат орнында тұрбай, нары бері чурқап жүре береді. Арт жағында бір терезе. Терезе сыртқа ашылады. Ат башын шығара албаш үшін içinden арматура сваркаладық. Ат башын сыртқа шығарбаш үшін. Потолоктың биіктігі болған болса, потолоктың биіктігі 2,80. 2,80 қылдық, атайын биік қылдық. Себебі атты ушул ичкериден миним чыгып, кайра миним киргенге адам башы тийбей турган болуш керек. Деп атайын ушул биік кылдык. Экинчи тарабы жайындасы газ болбой. Газ болбосун деп биік кылдык. Үстүнө болсо фольга жайып туруп ылай төшөдүк. Фольганы жайындасы салкын болсун деп атайын жайдык. Туз аттын алдында такай турат, алынбайт. Мынакей тугандар. Колдон келишинче өзүбүзгө шартты түзүдүк. Буну сырттан эле ача турган кылдык. Сырттан туруп алып туруп эле бул жипти менен тартабыз. Бул жактан кокустан жабылып кетпесин деп, коопсуздук үчүн бул жагын илип коебуз. Жабылбай турган болот. Анан акырдан секин бул жагын ачып туруп жем чөбүн бере беребиз. Мынакей тугандар, лампочкасы болсо бийикте, аттын башы жетпейт. Экинчи жагын көрсөтө турган болсок, эки жактын шарты бирдей эле, дээрлик бирдей. Окшош, эч өзгөчөлүк деле жок. Бул жакта эле ошо 2 кабаттуу эшик, бүтүп баары ошондой. Биринчи кабатта, биринчи комнатадагы эле. Узундугу 7, туурасы 4,20 бул жакта эле. Ортодон теңге бөлүнгөн. Аттар бири-бирин көрбөйт. Мынакей тугандар. Бул жактын өзгөчөлүгү, мына сандык бар бул жакта. Ат жабдык кое турган сандык. Таза турсун деп атайын ушундай сандык жагылып койдук. Бул до конца бул жакка асылганда ат кенен чыга берет ушул жерден. Эч кандай тоскоолдугу жок. Бунун эшиги жок. Жабылганда кайра бул жак тарап болуп калат дагы. Мында бул жабылып калат. Жерге түшүп кетпейт. Кайра ачабыз. Атты чыгарганда аяна чейин ачып чыгарабыз. Тола кадалат. Эшиктери 1,10, туурасы эшиктин орду. Бийиктиги болсо 2,5. Бул атканабыз дээрлик 90% бүтүп калды. Дагы бүтө элек иштери бар. Күн суук болуп калып кетти ушул жактары. Кыла турган иштерибиз эми ылай шабага калды. Ушундай болуп шабыш керек до конца. Ылай шабак болот. Анан түбүнө кандай кылсак, кандай кеңеш бересиздер? Түбүнө кирпич баскан оңбу же ушул боюнча калтырган жакшыбы? Комментарийге калтыра кетсеңиздер ой пикирлерди. Жем чөбүн берип бүткөндөн кийин атты алып келип тоого касабыз. Эч кыйынчылыгы жок. Ушул жерин аз бурап койсок коопсуз болот, чыгып кетпейт. Бул деле ары бери чуркап жүрө берет. Бул жакта эле ошол жем жей турган жерди жапканбыз, таза турсун деп. Таза турат, жемди оодарып коюп
келіп кете беребиз. Жеп бүткөндө кайра ушуну алып жаап коебуз. Бул жагда эле ушундай болоң коюлган кыркылып. Кышында салды тарабына күлөңкө тартып койсок болот. Быйылгы жылы күлөңкөнүн деле кереги жок. Себеби көп деле суук болбоду. Эки ат бири-бирин такыр көрбөйт. Атайын чоң кылдык. Ичин. Ат ичинде чуркап көбүрөөк кыймылдаса, суу туштагы бир аз жеңилирээк болобу деген максатта. Мынеке туугандар, биздин чакан атканабыз. Ой пикирлерди сөз комментарийге калтырыңыздар. Дагы кандай варианттар сунуштайсыздар? Аттардын жемин берип коюп, ушул жерде олтуруп эс алабыз. Столдо олтуруп. Колдон келишинче өзүбүзгө шартты түздүк. Шартты түзүп койсоң, негизи аткарыш деле жеңил экен, көп деле түйшүгү жок. Туугандар. Бул жакта деле сыртта туруп эле могул жиптен тартып көтөрөбүз. Коопсуздук үчүн буну деле илип коебуз. Аттын башына түшүп кетишпек үчүн. Аттын башына түшүп кетсе, коркуп калышы мүмкүн. Мынеке туугандар, илип койсоң эч жака кетпейт. Терезесин ачып туруп, жем-чөбүн бере беребиз. Жемин жеп бүткөндө кайра жаап коебуз. Жиптен тартып акырын жаап салабыз. Анан бул жакта ат жемин чачпаш, чөбүн чачпаш үчүн ушундай жасалган. Бул ачылып калды. Чөбүн чачпаш үчүн. Жем-чөбүн берип, бул жакта дагы көчтөп коебуз. Булар деле ушул угольниктен, бүтүп баары угольниктен жасалды кулпулары. Эшик терезенин кулпулары. Эми бунун расходторун айта турган болсок, буга кеткен расходтор так. Жыгач аттын баары өзүнөн чыкты. Жыгач аттын баары. Цемент 2,5 тонна кетти. Арматура 110 метр кетти. Калгандарын унутуп калдым канча. Профиль канча метр кетти, угольник канча метр кетти. Устакы кеткен расходторду эсептей турган болсок, жалпы 200 000 тегерек акча кетти. Ушул чакан атканага. Ушундай туугандар.